Врачтар, силер итсиңер, акмаксыңар. Эмне үчүн күйгүздүрүш керек? Бул хирург да, бул операция жасагысы келе берет. Балама оозбагыла, Тауптарга бардым дейт. төрөгөндөн кийин жок болуп кетет. Ал оору күчөп кеткенде кайрылышат. Ракка айланып кетиши мүмкүнбү? Ар бир киши өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүш керек. Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү биздин темабыз аялдардын ден соолугуна байланыштуу болмокчу. Бүгүнкү биздин коногубуз Улуттук онкология борборунун онкогинекология бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин доктору, онкогинеколог Букуев Нурбек Медетбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин эң алгачкы биздин биринчи сурообуз эле бул эрозия темасында аябай көп ойлондурат экен. Көпчүлүк энелерди, болочок энелерди, бир канча балдардын энелерин. Анан баарыбызга белгилүү болгондой, гинекологияда экиге бөлүнүп кетет экен. Бирөөлөр күйгүздүргүлө десе, бирөө күйгүздүрбөгүлө дегенге кирет экен. Сиз ошол күйгүздүрүш керек дегендерге кирет экенсиз. Ошонун себебин айтып коесуз, эмне үчүн күйгүздүрүш керек? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Каналдын катталуучулары, жалпы көрөрмандар, баарыңыздарга саламатчылык. Жакшы суроо. Бул негизи эле көп учурда ар бир дарыгердин өзүнүн мурунку тажрыйбасына таянып жасаган иштери, таянып ошол тажрыйбасын көрүп, ошол тажрыйба менен колдонуп, анан чыгарган тыянактар да. Туура айтасыз, эрозия негизи эрозия оорусу бул азыркы учурда өтө ар бир аялда кездешүүчү нерсе болуп атат да. Мен ошол аялдардын ошол ооруну дарылоонун ыкмасы күйгүзүүнүн тарапташтары болом. Анткени мен өзүмдүн оюмду тактап кетейин. Эмне үчүн мен ошолордун катарына кирем? Ушул 19 жылдан бери Улуттук онкология борборунда эмгектенип келем. Студенттик күндөрүмөн баштап ушул Улуттук онкология борборунда иштеп келгем. Башында санитар болсом, кийин медбрат болгом, кийин анан ошол жерге ординатурага келгем. Учурунда биздин Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз республикасында жалгыз эле илимдин доктору бар, Султанказия Бактылбекбоевна деген, ошол биздин азыркы онкология борборунун директору. Мен ошонун окуучусу болуп эсептелем. Биздин Улуттук онкология борборунда эң мындай атактуу онкогинекологдордун бири Таирова Гүлнара Мухтаровна деген, азыр Германияда иштеп, ошол жакта жашап жаткан учуру, ошол дарыгер менен мага иштешкенге бир ушундай учур болуп калды да. Көп учурда мен дагы ошол эрозия оорусун тийбей эле коюш керек деген ойдо болчумун. Кийин бирок ошол онкология борборунда иштеп жүрүп, эрозия оорусун дарылабай коюп, ошону күчөтүп жиберип, кийин жанагындай рак оорусуна чалдыккандарды көп көрө баштадым да. Көп суроолорум болду. Ошонун ичинде ошо Гүлнара Мухтаровна менен экөөбүз көп талкуулачубуз да, эмне үчүн ушундай болот депчи. Анткени жалгыз бир эле эрозия өзүнөн өзү туруп жанагындай залал шишикке өтүп кете албайт. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир өзүнүн баягы коштоочу оорулары болот да. Ошонун ичинде азыркы учурда өтө талкууга алынган ВПЧ же болбосо адамдын папиллома вирусу ошол коштолуп, ошол кошулганда андан тышкары бөлөк дагы бир оорулардын коштоосунда ошол эрозия оорусу кийин бара барып рак оорусуна өтөт да. Рак оорусу көп учурда биздин баягы тажрыйбага жараша айта алам, көп учурда биздин аял кишилер ал оору күчөп кеткенде кайрылышат Улуттук онкология борборуна. Бул өкүнүчтүү нерсе, анткени убагында көп учурда сурап келсек, баягы тарыхын сурайбыз да, эмне болуп ооруп калдың, качан башталды деп. Көп учурда биз эрозияны убагында дарылаган эмеспиз. Бизге айтышчы, бирок биз элдерден угуп, күйгүзбөш керек, тийбеш керек деген
сөздөрдү угуп алып дарыланган эмеспиз дешет. Ошону биз дарылабай коюп, кийин ушуга алып келди деп. Биздин оорулардын 90%-ынан ашык ошондой мурунку баягы рак оорусуна чалдыгып калса, мурунку баягы тарыхында өзүнүн эрозия деген оорусу бар болчу да. Ошондон улам мен бир тыянакка келдим, ошол эрозия оорусун алдын алуу күйгүзгөнү да. Анткени ал эрозияны дарылоонун 2-3 ыкмасы бар. Анын ичинде тоңдурмай бар азот менен, анын ичинде бөлөк дагы баягы дары дармектер менен дагы күйгүзгөнгө аракет кылса болот. Бирок мен канча көрдүм, бир дагы жолу ошол бир жакшы жыйынтыкка алып келген жок да. Ошондон улам ошол эрозияны күйгүзгөндүн гана бир жолу ошол оорудан такыр айыкканга алып келерин көрүп, мен дагы ошол адамдардын тарабына өттүм да, күйгүзүп, дарылап, аягына чыгарып, ошону менен такыр айыкса болоорун депчи. Бул суроонун дагы бөлөк жагы бар. Көп учурда эрозия оорусу жаш келиндердики болот, жаш кыздардыкы болот. Ал учурда көп суроолор келет да. Эмне үчүн мен күйгүзгөндөн кийин мисалы, мен кайра кийин төрөгөнгө мүмкүнчүлүгүм болобу, же болбосо кандайдыр бир оорчулуктар болобу депчи. Бирок мен азыркы ушул учур менен пайдаланып түшүндүрө кетейин дагы, көбүнчө аял кишилер көрөт болуш керек сиздердин каналдарды. Мен дагы түшүндүрүп кетейин. Өзү негизи эрозия оорусу ошол жатын моюнчасынын сырткы катмарында эле болот. Ички катмары ошол жатын моюнчасы төрөт учурунда ачылыш керек да. Ал ошол ачылганга себеп болуп ошол булчуңдары себеп да. Терисинен эчтеке, эч кандай бир бул теринин өзгөргөндүгү болгондуктан эрозия, ал эч кандай бир роль ойнобойт. Бул булчуңдун ачылышы. Ошол булчуңдун ачылышына көп нерселер таасир этет. Алардын ичинде гормондор негизи эле эң башкы ролду ошол гормондор ойнойт да. Гормондор таасир этип, анан булчуң ачылып, анан кийин төрөт болот да. Биз мисалы ушундай мисал келтирем, булчуңду кессе сөзсүз түрдө булчуң иштебей калат. Биз эрозияны күйгүзгөндө биз булчуңду такыр тийбейбиз. Мурун мен өзүм эми көрбөгөндүктөн, баягы ошол эле биздин коллегабыз Гүлнар Мухтарынын айтымы боюнча, Советтер Союзунда ошол эрозияны күйгүзгөндө булчуң менен кошо тээ кетчү экен да. Ошондуктан кийин кандайдыр бир баягы осложнение деп коет, ошондой болчу экен да. Ошентип чын эле ачылбай калып, же кандайдыр бир тоскоолдуктар болчу экен да. Кийин баягы илимий изилдөөлөр негизинде табылган ал булчуңду такыр тийбеш керек дегенчи. Ошондуктан биз азыр күйгүзгөндө дагы ал булчуңга такыр тийбейбиз. Сырткы териси өзгөргөндүктөн терисин эле күйгүзүп, ошону дарылап койсоң, ошол жетиштүү экени далилденген да. Мурун болсо ошол булчуңга чейин кесмейинче болбойт дечи да. Анан булчуңга чейин кесишип, ошол булчуңдун баягы өзүнүн иштеген максатын, иштеген баягы механикасын бузушуп, ошондуктан анан кийин кандайдыр бир сөзсүз түрдө осложнениялар болчу да. Азыр андай жок. Биз андан калп айткандай эмне бир 20 жылдан ашык, андан да көбүрөөк убакыт болду. Такыр бул андай жасабай калганбыз да. Сырткы катмарын эле күйгүзүп, ошону дарыласак, ошол жетиштүү экенин белгилөө. Сиздер ушундай экенсиз, башка мүмкүн азыркы убакта башка гинекологдор дагы деле ошо булчуңдарын күйгүздүргөндөрү бар болуш мүмкүнбү? Азыр эми так айтыш өтө кыйын. Анткени эски гинекологдордон дагы иштегендер бар. Бирок менин билишимче көбүнчө баягы азыркы жаш муундагы гинекологдор көбүнчө учурда күйгүзгөнү же болбосо кандайдыр бир иш аракеттерин жазаардын астында биз менен кеңеш алышат, кандай кылганыбыз оң болот. Келип үйрөнүп дагы кетишет. Азыр биздин улуттук онкология борборунан чыккан дарыгерлердин саны өлкө боюнча көп. Ошолордун баары биздин мектепти өтүп, ошол мектептен кийин көп нерсени үйрөнүшүп, кээ кезде бизди да үйрөткөнгө ушундай шарттар болуп калган. Анткени эки жакка дагы көп чыгышат, чет мамлекеттерге барып келгенден кийин дагы ушундай ой жүгүртүүлөрүн бөлүшүшөт да.
көргөндөрү менен бөлүшүшөт, ошондо айтышат. Негизи эле ошол азыр дарылап аткан нерсеңер туура экен. Мен өзүмдүн да тажрыйбаман, мындан 6-7 жыл мурун мен Грузия мамлекетине барып калып, ошол жактагы өзүмдүн мен туура кылып атамбы же туура эмес кылып атамбы билиш үчүн ошол жактагы гинекологдор менен да маектештим да. Бизде атайын ошондой бир конференция сыяктуу болгон. Анан ошол конференциянын алкагында мен бир ооруканага барып, ошол жактагы иштеген гинекологдор менен дагы маек курдум да. Маек курсам, алар айтышты, туура, биз дагы ошондойго өткөнбүз. Биз дагы мурун жазачу эмеспиз. Бирок азыркы учурда негизи эле жатын моюнчасынын рагы азыркы алдыңкы орундарда турат. Эмчек безинин рагы биринчи орунда турса, жатын моюнчасынын рагы экинчи орунда турат аял кишилердин арасында. Ошондуктан биз дагы ошондой жаман оорулардын алдын алыш үчүн ошону ушинтип дарылап калдык. Биз дагы буга чейин мынтип дарылачу эмеспиз деп. Ошондон кийин мен дагы бир жолу ынандым да, мен туура жазап атыптырмын. Көбүнчө учурда биздин бияктагы эски гинекологдор кичине түшүнүксүз мамиле жасашат бизгечи. Эмне үчүн күйүзөсүңөр, силерге эптеп эле күйүсүңөр. Мен айтам, мен өзүмдүн билгенимен эч качан жок деп айтпайм. Мен билген үчүн ошону жасап атам. Эгер оору ошону менин ой жүгүртүүмдү, менин билгенимди мен менен бөлүшүп, ооба сиздики туура деп берсе, мен дарылап берем. Жок десе эч кандай бир мажбурлоо жок. Азыркы негизи эле биз ошол Советтер Союзунун ой жүгүртүүсүнөн ары болушубуз керек да. Советтер Союзунда ар бир оорунун аркасынан чуркап, дарылап, болбой калса кайра барып, дарылан деп аркасынан жүрүшчү. Азыр андай болбой калган. Ар бир киши өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүш керек. Кандай кам көрөт, кам көрөбү, кам көрбөйбү, эч бир дарыгерлердин ага эч кандай бир тиешеси болбош керек да. Менин азыр оюм ошондой. Мурункудай аркасынан чуркап, аны суранып, андай болбош керек. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүп, убагында барып текшерилип, дарыланып турушу керек да. Негизи азыр ошого өтүшүбүз керек. Баягы бүткүл дүйнө жүзүндө ошол ушундай мамилеге өтүшкөн. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна кам көрөт. Ошондуктан мен дагы азыр ошондой ойдомун. Кам көрүп, келип дарыланыпса, сөзсүз түрдө дарыгерлер жардам берет. Кийин келип алып, баягы бизге кандайдыр бир даттануулары болбош үчүн, ошон үчүн өзүлөрү убагында кайрылыш керек. Эрозия боюнча дагы аялдар арасында дагы мындай бир түшүнүк бар да, төрөгөндөн кийин жок болуп кетет деген. Ушундай дагы болсо деле азыркы убакка чейин бар экен да. Көп эле ойлошот. Анан деги эле ошо эрозиясы барлар канча убакытка чейин жүрсө болот? Мүмкүн мисалы кээ бир айымдар финансылык жактан мүмкүнчүлүгү жок болуп, азыр күйгүздүрө албайм деп өзүлөрүнө бир кайсы бир убакыт коюп жүрөт, ошондон кийин келем. Негизи ченеми барбы мындай? Сиздин жанагы биринчи сурооңузга мен дайыма күлөм. Жаш келиндер келет, айтышат, ушинтип айтты, мен ушинтип уктум. Мен айтам, төрө, мына азыркы сүрөтүң, мисалы ушундай колпоскопия жасап, айтам, мына азыркы сүрөтүң, төрө кайра кел, анан кийин көрөлү. Кайра келишип, ушундай бир 2-3 жолу ушундай болгон, төрөгөндөн кийин кайра келишип, меники жок болуп калды болуш керек деп. Кайра сүрөткө тартып берсең, таң калгандар болгон да. Эмне үчүн антип айтат? Ал негизи ал болбогон сөз. Эч качан бир дагы жолу мен көрө элекмин. Төрөгөндөн кийин эрозия өзүнөн өзү кетип калганы. Бул теринин баягы сырткы катмарынын өзгөрүшү болгондуктан төрөт эч кандай бир ага таасир эте албайт. Анткени бул оору бар, ага бир гана ошол жолу күйгүзүп же кандайдыр бир бөлөк ыкмалар менен дарылоонун ошондон кийин гана айыккан болот да. Ага чейин өзү түшүп калып, жоголуп кетип, андай эч качан болгон эмес. Ушу 19 жылдан бери мен бир да жолу көрө элекмин, төрөп туруп, түшүп калды, мына көрдүңбү? Мына мен сага атайын көрсөткөнү келдим, сен туура эмес айткансың деп. Бир да ооруну көрө элекмин, мен ушуга чейин күлүп келем да. Экинчиси, эч кандай мөөнөтү жок. Негизи эле ооруну билсең, дарылаганы зарыл. Анткени көбүнчө учурда биз баягы жашоо шарттарына жараша
баягы өзүбүздүн ден соолукту кандайдыр бир иштерден кийин коюп коебуз да. Ушуну кылам, тигини кылам, анан муну кылышым керек, анан кийин анан барып дарыланам деген. Эң биринчи ирет биз ден соолукка кам көрүшүбүз керек. Өзүңдүн ден соолугуң болсо, анан кийинки баягы жакынкы туугандарыңды да карайсың, иштериң дагы жүрөт дегендейчи. Эң алдыда өзүңдүн ден соолугуң болуш керек да. Ошон үчүн эч кандай бир мөөнөтү жок. Шарты жок болсо, шарты болгондо келип жазаш керек да. Анан сен дагы жүрө тур, сен дагы мындай кыла тур, анан тигиндей кыла тур деп эч кандай бир узакка созгонго шарты жок. Сөзсүз түрдө билесиңби, дарыланыш керек. Эрозияны күйгүздүрүп, бирок кайра бир аздан кийин кайра пайда болгон учурлар болобу? Сөзсүз түрдө кээ кезде болот. Мисалы аял киши айыгып кетет, келет, көрүнөт, баары жакшы болуп кетет, бирок кайра боюна бүтөт. Боюна бүтүп, кайра төрөп келгенден кийин кайра келсе, кайра болуп калышы мүмкүн. Бир гана учур ошол кайра жаңы төрөт болгондон кийин. Анткени баягы төрөт учурунда ошол эрозиясы кайра пайда болгон учурлар болгон. Ошондуктан мен билем, ал кайра кайталанышы мүмкүн. Ошондо мен айтам, эгер төрөй турган болуп калсаң, болушу мүмкүн. Төрөбөсөң, кийинки мына пландарыңда андай жок болсо, анда кийин кайталанбайт, ал 100%. Сиз азыр ушул сөз арасында ВПЧ жөнүндө сөз айтып калбадыңызбы? Биздин каналды ата энелер көргөндүктөн, ата энелерге арналгандыктан көп ата энелерге да ушул суроо ойлондурат экен да. Баарыбызга белгилүү болгондой, 11 жашта азыр вакцина жасап калбадыбы ВПЧдан. Сиздин оюңуз кандай? Мунун терс жактары барбы? Ушундан улам мен дагы бир айтып кетейин. Азербайжан өлкөсүндө жаңы жылдын астында чоң конференция өттү. Биздин Кыргызстандан 2 доктор чакырылган. Док клиникасынын башкы дарыгери Кармышев Азат Омуркулович, анан мени чакырышты. Ошол онкогинекология бөлүмүнүн башчы экенсиз, бизде онкологиядан дагы ушундай конференция болот, ошого келип катышыңыз, өзүңүздүн докладыңызды окуп кетиңиз деп. Анан мен өзү негизи онкогинеколог болгондуктан, жатын боюнчасы менен алектенгендиктен, ошол боюнча чоң маалымат берейин деп, мен биздин Кыргыз мамлекетинде өтүп жаткан вакцинация жөнүндө көп айттым да. Менин негизги докладым ошол болду, вакцинация деген. Өзү негизи адам баласынын жана вирусу, папиллома вирусу, бул көп түрлүү вирус. Анын арасында көп түрлөрү болот да. Анын эң оорчундуусу болу 16-18 вирус болуп эсептелет. 16-18 типтеги вирустары болот. Булар орусча айтканда высокоонкогенный деп коет да. Өтө жогорку онкологиялык коопсуздукту туудурушат да. Ошолор менен кошулуп эрозия кошулганда сөзсүз түрдө кийин барып ракка алып келет. Бул далилденген нерсе. Ракка алып келбесе дагы баягы жатын моюнчасынын өзгөрүүлүнө, дисплазияга алып келет да. Биринчи, экинчи, үчүнчү дисплазияга алып келет. Ошол учурда бул кооптуу нерсени дарылаганга туура келет да. Ал вирус өзү негизи адам баласы үчүн коркунуч туудурат. Анткени кийин бара-бара жанагындай ракка айланышы мүмкүнчүлүгү бар болгондуктан, убагында ал вирусту дагы дарылаш керек да. Бирок мисалы доктурлар көрүп калса ушул каналды же, алар айтат, вируска эч кандайдыр бир дары таасир этпейт. Ооба, вируска дары таасир этүү өтө кыйын. Ошол эле адам папиллома вирусуна түздөн түз таасир эткен дары жок. Бир гана нерсе мен айтам, өзүңдүн иммунитетиңди көтөрүшүң керек. Эгер ошол адам баласынын иммунитети жогору болсо, кийин бара-бара ал вирус өзү жоголушу мүмкүн. Самоэлиминация деп орусча айтат, өзүнүн котормосу өзүнөн өзү жоголуу деген сөз да. Самоэлиминация деп, эгер иммунитетиң жогору болсо, ошол иммунитет күрөшүп отуруп, ошол вирусту аягына чейин чыгат. Ал кайра пайда болбойт. Бирок кайра ал ошол вирус кайра жугушу мүмкүн. Ар нерселерден жугушу мүмкүн. Жолдоштон жугушу мүмкүн, же болбосо жубайынан жугушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир түз мамиледе болгон адамдар менен кайра жугушу мүмкүн дагы. Ал эгер иммунитетиң жогору болсо, кайра өзүнүн өзү азастан барып жоголушу керек да. Бирок ошого жардам катары иммунитетти көтөргөн дарыларды мен сунуштайм. Мен айтам, көбүнчө учурда ошол вирус менен күрөшүү үчүн
иммунитетиңерди көтөргүлө, спорт менен машыккыла, жөө баскыла, туура тамактангыла. Ошолордун баары өбөлгө түзөт ошол вирустун жоголушуна. Мен айтып кеткен, биз вакцинация жөнүндө Кыргыз мамлекетинде, сиз туура айттыңыз, былтыртан бери ошол 11 жаштан 15 жашка чейин жалпы кыз кишилерди баарын баягы ошол вакцинацияга мажбурлашты. Башында бул мажбурлоосуз бул иш жүрбөйт болчу. Анткени баягы мажбурлоо жок, өз ыктыярыңар менен жазаткыла десе, анда ал болбой калмак. Бирок биз ошол баягы саламаттык сактоо министрлиги ошого мажбурлап, ошол кыздарды вакцинациядан өткөзгөнү бул эң туура нерсе. Анткени мындан 2010 жылдары, андан мүмкүн эртерээк, 1-2-3 жыл эртерээк, мен так азыр эсимде жок, Москва шаарында жана Москва шаарынын тегерегинде ушундай пилоттук программа өткөзүлгөн. Ошондо дагы алар 11 жаштан 15 жашка чейинки кыз өспүрүмдөрдү алып, ошондой вакцинация өткөзүшкөн. Азыркы учурда ошол кыздар бойго жетишип, ошолордун арасында рак оорусунун баягы көрсөткүчтөрү бир топ төмөндөдү. Анткени ошол вакцинанын кесепети болот. Ошондой эле программалар Америка Кошмо Штаттарында да өткөзүлгөн. Алардын оорусу 55%га чейин кичирейген рак оорусучу кездешүүсү. Ошондуктан бул вакцинация далилденген нерсе, туура нерсе. Ошол кыз кишилерди мен дагы азыр ушул учурдан пайдаланып, дагы биздин көрөрмандарга айта кетер элем, эгер кыздарыңар бар болсо, быйыл 14 жаштагы кыздарды ошол вакцинациядан өткөзүп башташат. Ушу ноябрь айларында өткөзүшөт. Ошол учурда сөзсүз түрдө баягы колдонуп, бекер болуп аткандыктан ошону колдонуп, сөзсүз түрдө вакцинациядан өткөзүш керек. Анткени кийинки бул биздин кийинки муундарга кошкон салымыбыз болот да. Ошол рак оорусу менен күрөшүүдөгү кошкон салымыбыз болот. Мен мындан дагы жалпы биздин телеканалдарга чыкканда дагы ошол маалда көп ызы-чуу чыгып баштады да. Анан массалык маалымат каражаттарында дагы көп талкуу болгондуктан мени дагы чакырышып, менин дагы баягы мени да угалы дешкен. Ошондо дагы мен көп жерден айттым, бул керектүү нерсе. Сөзсүз түрдө өткөзүш керек. Коркпош керек, терс таасири жок. Бул далилденген вакциналар да болгону дүйнө жүзүндө 2 вакцина өндүрүлөт, ошол Gardasil анан Cervarix деген. Экөө тең далилденген, экөө тең тестирлөөлөрдөн өткөн ошондой вакциналар. Ошон үчүн алар колдонулуп, алар тастыкталып, ошондуктан колдонуп келатат да. Алардын терс таасири жок. Эми сөзсүз түрдө кандайдыр бир терс таасири болушу мүмкүн, эгер аллергиясы бар болсо, же болбосо кандайдыр бир оорулар менен карама-каршылыктар бар болсо, аларга өткөзүлбөйт. Бирок жалпы санынан сөзсүз түрдө өткөзүлгөнү жакшы. Демек эч кандай терс дагы жокпу? Ар бир вакцинанын өзүнүн сөзсүз түрдө терс таасири болот. Бирок ал адам баласынын өзүнүн организмине жараша болот да. Аллергиясы бар болсо, же болбосо кандайдыр бир оорулары бар болсо, ошондо гана болбосо, жаш кыздарга эч кандай бир терс таасири жок. Ошол вакцинациядан өтөрдүн алдында кандайдыр бир анализдерди тапшыруу зарылбы? Жок. Анализдер тапшырылбайт. Ал учурда жалпы бүт кыздарга ошол сунушталат баарына жасалат. Былтыр баары мажбурлоо менен болсо, быйыл өз ыктыярлары менен өткөзүп атат. Былтыр 72% кыздар өткөзүлүптүр вакцинадан. Кийин ошол баягы экинчисин сайып атканда 62%га түшүптүр. Бирок көбүнчөсү ошол биринчисин алгандан кийин экинчисине өздөрү өз ыктыярлары менен келишиптир. Биз окудук, уктук, билдик, алганыбыз жакшы экен, биз алганы келдик депчи. Бизде ошондой
жергиликтүү поликлиникада иштеген врачтарыбыз дагы бар да, бизге келип бизден окуп жүргөндөр. Ошолордун айтымында, ошолордун статистикасына жараша 72% алышып, кийинки келгендеринде 62% келиптир. Ошолордун көбү өз ыктыяры менен келишиптир. Сиздин өзүңүздүн кыздарыңыз барбы? Мен өзүмдүн кызым чоң болгондуктан, бирок мен ага дагы сайдырдым. Ал 16 жашта, 16 жашында карабай өткөзүлдү. Канча жашка чейин сайса болот? Өзү негизи жыныстык катнашка кире элек кыздарга өткөзүлөт. Негизи 11 жаштан 15 жашка чейин дейт, бирок жыныстык катнашы жок болсо 16, 17, 18 жашка чейин жасай берсе болот. Бизге кыздарыбыз деле 23, 24, 25 жашында турмушка чыккандар бар. Алар деле кылса болор экен да демек, алар дагы кылса болот. Биз азыр көп ооруларыбыздын мисалы өзлөрү келишет дагы сурашат. Ушундай вакцина бар экен. Жаштары болсо 45, 40 жаштагы келиндер келишет дагы айтышат. Биз ушуну уктук, биз алсак болобу деп. Эми алып алар сиздерге ал вакцинанын таасири этпейт. Аны албай эле койсоңор деле болот десем, жок, эгер кичине болсо дагы пайдасы болсо, мен алам. Анткени мен жаты моюнчасынын рагынан корком. Мен ала берейин, кандай деп ойлойсуз дейт. Мен айтам, каршылык жок, алсаңыз болот. Сизге алба деп эч ким айтпайт. Өз ыктыярыңыз менен барып поликлиникага өзүңүз арыз берсеңиз, сизге сайып беришет. Анткени ал ар бир поликлиникабызда бар десем, анда мен алам. Кандай болсо дагы таасири болбосо да мен алам. Анткени баягы ичимде мен ошону ойлонуп, ошол мага таасир этет десем, ошол мага таасир этет деп келишет да. Ошого ишенишет. Ошон үчүн мен алардын баягы шагын сындырбайм, айтам, сөзсүз ала бериңиз. Эч кандай таасири болбогондуктан ала берсеңиз болот десем, анда мен алам деп кетишет көбүнчөсү. Ошентип коркуп келгендердин дагы себептери бул ошо алардын жакындары, сиз айткандай жат моюндагы рак илетине чалдыккандар көп болуп жаткандар чынында эле көп болуп жатабы? Анан буну кандай алдын алса болот? Жалпы санынан мен айтып кеттим, экинчи орунда турат. Аял кишилердин залалдуу шишиктеринин арасында биринчи орунда эмчек безинин залал шишиги болсо, экинчи орунда ошол жаты моюнчасынын рагы экинчи орунда турат. Сөзсүз түрдө эми онкологияга өзлөрү эле келе бербейт. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир себептер менен келет. Себептердин бири жакын тууганы, апасы, эжелери, сиңдилери ошондой рак оорусуна чалдыгып келишет. Ошондо анан кийин сурашат. Биз ошол оорудан кандай аракеттерди жасасак, ошондой ооруга чалдыкпайбыз. Жылына 2 жолу текшерүү, жок дегенде 1 жолу. Мен ошондоп айтам. Негизи китепте жазылганда 2 жолу жылына аял киши эмчек бези менен жаты моюнчасына текшерилип туруш керек. Эгер колуңардан келсе, колдон келбесе, жок дегенде 1 жылда 1 жолу келип өтүш керек. Бул жашына карабай, Жашына карабай. Негизи эле жыныстык катнашты баштагандан кийин эле 70-80 жашка чейин келип текшерилип турушу керек. Көбүнчө учурда эми жаман айтпай жакшы жок дейт, кыргыздар таптакыр ошо кыргыз улутундагылар таптакыр жат кылмайынча үйдө жүрө беришет. Көбүнчө учурда бизге орус аялдар кайрылышат. Биз баягы текшерилели дедик элек. Анткени менин ата-энемдикинде же болбосо жакын туугандарымда ушундай оору бар болчу. Азыр менде жок болсо дагы, бирок мен анын алдын алыш үчүн алдын ала текшерип өтөйүн деп келдим эле деп. Бул кубандырган нерсе да. Ошон үчүн бардык жарандарга мен айтам, келип текшерилип 365 күндүн ичинде, 1 жылдын 365 күнү бар болсо, ошонун 1 күнүн ошол текшерүүгө, өзүңдүн ден соолугуңга кам көрүп койгонго жумшап койсоң, бул сен үчүн эле гана бир пайда да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө текшерүүлөрдө өтүш керек. Ошол текшерилгенде гинекологдон кийин анализдер тапшырат же болбосо кандай мазоктон эле текшерип алышат? Жок, негизи биринчи ирет гинеколог менен акылдашып, ошол гинекологдон мазокторду алдырыш керек, УЗИ текшерүүсүн өтүш керек. Анткени
кээерки нерселерди биз көз менен кол менен көрө албайбыз. Аны ультрадобуштук изилдөө менен гана таба алабыз да. Ошон үчүн ультрадобуштук изилдөөнү өтүп, эгер эч кандай оорулар жок болсо, эң сонун кандайдыр бир өзгөрүүлөр бар болсо, ошону такташ керек, аягына чыгыш керек, жакшы же жаманын такташ керек. Эмне үчүн биздин азыркы баягы учурда өөрчүшүп кеткен оорулар саны көп. Анткени убагында текшерилбейт. Анткени убагында кайрылбайт. Анткени убагында дарыланбайт. Азыркы ушу бүгүнкү эле бир нерсени айта кетейин. Бизде бир азыр оорулуу кайрылды. Мындан 2 жыл мурун келип кайрылып, мен текшерип, жаты моюнчасынын залалдуу шишигин аныктап, дарыланууну жолдорун, ыкмаларын баарын түшүндүрүп берип, дарылана турган бөлүмгө жөнөткөндөн кийин ал эже барбай коет. Барбай коет дагы өзүнүн туугандарынын сөзүнө кирип кетип, ар кандай бөлөк дарылар менен колдонуп жүрөт. Табыптарга бардым дейт, анан дагы бир дары-дармектерди ичтим дейт. Ошону менен кошо дарыланбай жүрө бериптир. Азыркы учурда келиптир, ал шишиги өөрчүп кетип, көлөмү дагы жакынкы турган табарсыкка дагы өтүп кетиптир. Түз ичегиге дагы өсүп кетиптир. Азыркы ахвалы оор. Биз эми кантип жардам берерибизди билбейбиз. Анткени дарылануунун ыкмаларынын бири бул нур менен кактоо. Азыр болсо да нур менен кактаганга мүмкүнчүлүк жок ал аялга. Анткени табарсык менен түз ичеги менен байланышы бар. Нур берген учурда алар тешилет. Ошондуктан азыр кандай кылып ал аялга жардам беребиз мен билбейм. Айтсаң, ооба, мен туура эмес кылтырмын, мен түшүндүм. Эми силер бирдеме кылгыла, эптеп бирдеме кылгыла. Эми эптеп болгондо биз колдон келбесе дагы кантип айтасың? Андай ооруга айтыш дагы кыйын экен. Бирок баягы мен урушам, андай оорулар менен урушам. Эмне үчүн? Ушу сиздин жакынкы жаныңызда жүргөн туугандарыңыз бирөө дагы сиздин ооруганыңызды сезбейт. Алардын башына түшүп, өзүнүн башынан өткөзмөйүнчө сезбейт. Алар бирөөсү дагы сиздин ден соолугуңузга баягынтип сизди түз жолдон алып кетип калган, ал сизге чыккынчылык. Ал сиздин түз жолдон кайрып кетип, туура эмес жасап аткан иши. Ошон үчүн силер аларга ишенбегиле. Алар силерге кам көргөн жок. Алар наоборот силерди анга түртүп атат. Ал кылганы туура эмес. Мен түшүндүм. Эмне кылам эми? Убакыт өтүп кетти. Убакыт өтүп кеткенден кийин эчтеке колдон келбей калат. Ошондуктан эч кандайдыр бир бөлөк ыкмалар онкологиядан бөлөк, онкология менен иштеп, онкологиядан баарын билген дарыгер менен гана сүйлөшүп, ошонун айткандарын жасаш керек да. Мындан дагы бир айта кетчү нерсе, бизде учурунда бир аябай ызы чуу болгон Хашим Зейналиев деген болгон. Ал киши ошо жакынкы эле аралыкта бир оорулуу ошол Хашимден мен лечение алып келдим. Мен жакшы болуп калдым, өзүмдү жакшы сезип калдым. Мен дарыларын баарын ичтим. Сурап келсең, аябаганда чоң акча төлөптүр. Ар бир дарысына, жатканына, дагы бирдемелерине айта кетсе тим эле очойгон акчаны төлөп келиптир да. Келиптир, мен текшерүүлөрдү өткөнү келдим. Аныктап келсе, гил деген шишик бар. Кайра эле эчтеке өзгөрүү жок. Кайра күчөп кеткен. Анан айттым. Мисалы, азыр сиз менен бирдеме болсо, бир дагы тууганыңыз ошол Хашимге барбайт. Сен кылдың, сен ушуну күчөтүп жибердиң деп айтпайт. Врачтар силер итсиңер, акмаксыңар, дарылаганды билбейсиңер, колуңардан эчтеке келбейт, силерге акча гана керек деп силер бизди күнөөлөйсүңөр дедим. Болбосо ошол Хашимге төлөгөн акчаңардын саны менен бөлөк жерге барып деле дарыланып келгенге мүмкүнчүлүгүңөр болмок экен деп айтам. Ачыгын айтыш керек. Бизде азыркы учурда аппараттарыбыз жакшы. Мындан канча жыл мурун аппараттарыбыз эски болчу. Дарылаганга мүмкүнчүлүгүбүз чектелген болчу. Азыркы учурда аппараттарыбыз жаңы болгондуктан өзүбүздүн өлкөдөн эч жакка чыкпай эле жакшы дарыланса болот. Таптакыр айыгып кетет деп дагы айтпасаң, бирок ошол оорууну токтотконго аракет кылып, ошону жасаса болот.
Анткени рак оорусу негизи эле түп тамырына чейин жок кылып салып, аягына чейин айыктырып коюш өтө кыйын. Бул белгилүү эле нерсе. Биздин колубуздан ошол ооруну токтотуп, адамдын өмүрүн узартуу. Биздин максат. Ошону дагы бизге жасаганга баягы ушундай туура эмес бир факторлор менен анан колдон келбей калат да. А бирок негизи азыр биздин мамлекетте жакшы дарыланганга жакшы шарттар бар. Ошондуктан эч жакка кайрылбай эле ушул биздин онкологиядан эле жакшылап дарыланыш керек. Ошол сиз айтып аткан илдеттин кандай белгилери бар? Кантип байкаса болот? Көбүнчө учурда өрчүп кеткен деп айтып атпайм, көбүнчө учурда алар кичинекей белгилеринге маани бербей коюшат ооруларчы. Анткени кичинекей кандайдыр бир кан пайда болсо, же болбосо кандайдыр бир суу келип калса, же болбосо бир жери ооруп атса, ага көңүлү бурбайт. Өтөт, эртең өтөт деп коет дагы, ошону менен жүрө берет. Чын эле ал ооруп, бир жума ооруйт, 10 күн ооруйт, анан басылып калат. Анан анткени ал ооруга көнүп калат да, ошону менен жүрө берет дагы, ал оору азастан күчөйө берет. Ошондуктан кандайдыр бир кичинекей белгилер пайда болсо, түз эле барып текшерилгенге зарыл. Ошондой белгилердин ичинде кан пайда болуу, ичинин ооруганы, кандайдыр бир өзүн өзү жаман сезүү, ошолорду пайда болгон учурда эле барып эң эле жөнөкөй ультрадобуштукка өтүү, жанагындай мазокторду тапшыруу, ошол эле диагнозду чыгарып койгонго жардам берет. Ошолорду жасаш бул айтып атпайм, бир эле күн ашып кетсе, ошого көңүл буруп коюп, ошону жасап коюу. Жанакындай сиздин кабылдооңузда кезекте күткөндө бир аялдын айтканын угуп калдым. Онкомердин өлчөмү туура эмес көрсөтөт экен, качан гана биопсия алганда рак бар экенин билдирди деп. Бул канчалык чындык бар? Онкомаркер деп бул баягы кандан алынчу анализ болгондуктан ал 100% эмес. Ал бир гана бир көрсөткүчтүн бири эле болуп эсептелет. Туура айтты. Онкомаркердун көрсөткүчү туура эмес болушу мүмкүн. Кандайдыр бир оору болсо, ошол оорунун себеби менен деле чоңоюп кетиши мүмкүн да. Алар 100% болуп эсептелбейт. Алар бир гана биздин баягы диагностика жасап атканда, аныктап атканда ошого жардам берүү иретинде жасалат да. Аны дагы баарына эле айта бербейбиз, ушуну тапшыр деп. Керектүү учурда айтабыз, ушуну тапшырып, ошонун жыйынтыгын көрөлү, ошого жараша дагы иш кылышыбыз керек деп айтабыз да. Ал онкомаркерлор 100% болгондуктан аларды дагы кайра текшерип, аларды да далилдеш керек да. Арасында бар 100%дык онкомаркерлор дагы бар. Мисалы, боордун карциномасы, же болбосо боордун рак оорусу, альфа-фетопротеин деген онкомаркер бар. Ал 100 болбосо дагы 99% учурда ал туура көрсөтөт. Ошондой онкомаркерлор бар. Бирок гинекология темасына тийиштүү андай онкомаркерлор жок. Алар бир гана бизге баягы диагноз коюуга гана жардам беришет. 100% деп айтпайсың, бирок диагноз койгонго жардам беришет. Сусаңыз учуңуз аябай көп. Сусаңызбы? Сизди аябай бат анан так кичинеден сүйлөтсөз аябай жакшы сүйлөйт экенсиз. Жатын моюнчасында ракты илдетине чалдыгып, ошол жатынды алдыргандан кийинки жашоону айтып бере аласызбы? Алар эмнеге мындай көңүл буруш керек, кандай кам көрүш керек? Бул оор диагноз болгондуктан сөзсүз түрдө биринчи 3 жылдын ичинде жылына 2 жолу кайрылуу зарыл. Текшерүүлөрдү өтөт, ультрадобуштук изилдөөлөрдү өтөт, мазокторду ошондой эле кайра мазокторду алабыз, ошентип текшерип турушубуз керек да. Анткени ал оору качан кайра пайда болоорун эч ким билбейт, белгисиз. Кайра эле бат эле пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан текшерүүлөрдү бат-баттан өтүп туруш керек. Кийин 3 жылдан кийин жылына 1 жолу келүү жетиштүү деп айтабыз да. Алдыргандан кийинки жашоо сөзсүз түрдө өзгөрөт. Анткени мисалы операция жасалгандан кийин же болбосо баягы нур менен кактоодон кийин сөзсүз түрдө киши адамдын баягы
денесинде өзгөрүүлөр болот. Ал сөзсүз түрдө таасирсиз өтүп кетпейт, сөзсүз түрдө таасири болот. Ошол таасирлердин аркасынан анан кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот. Гормоналдык жактан, өзүнүн жашоосу боюнча дагы өзгөрүүлөр болот. Бирок бул өзгөрүүлөр убактылуу гана болот да. Бир убакыт өткөндөн кийин кайра өзүнүн калыбына келе баштайт. Бул биздин организм ошондой да. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр таасир эткенден кийин ошого көнгөнгө чейин кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот дагы, көнгөндөн кийин кайра мурунку жашоосуна келет. Негизи баягы көп учурда мен айтам, аял киши эркек кишилерге караганда бир топ чыдамдуу, бир топ көтөрүмдүү болот. Эркек адамдар андай ооруну дагы көтөрө албайт, андай таасирди дагы көтөрө албайт, көбүнчө учурда тез эле өтүп кетет. Аял кишилер өзүнүн бул биздин баягы эмебиз менен, жаратылыш менен ушундай берилген окшойт. Аял кишинин өзүнүн дене бою дагы, өзүнүн ден соолугу дагы күчтүүрөөк болот. Ошондуктан бат эле ошондой өзгөрүүлөргө көнө баштайт дагы, кайра эле мурунку өзүнүн калыбына келет. Ошондуктан аял кишилерге ушундай көбүрөөк сыноолорду берет окшойт Кудайым, көтөрөт депчи. Ошондуктан эч бир өзгөрүүлөр болбойт, жашоо шарты кайра эле өзүнүн нугуна келет убактылуу. Түшүнүктүү. Эми ушул теманы улай эле эндометриоз жөнүндө, эндометриоз дагы ракка айланып кетиши мүмкүнбү? Деги эле ушул эндометриозду бизге келген суроолордун арасында аябай көп суралган экен, бирок эми ар бир суроо көбүнчө индивидуалдуу экен да. Индивидуалдуу ал мындай жеке консультация алганда энди жооп бербесеңиз, жалпысынан эмне деп айта аласыз? Көп учурда аял кишилерге азыркы учурда аденомиоз деген диагноз коюлат. Эндометриоз менен аденомиоздун экөөнүн айырмасы бар. Азыркы учурда аденомиоз деп коет. Ал аденомиоз, мен айтып атпаймынбы, жатын менен жатын боюнчасы булчуңдан турат. Булчуң өзүнүн түзүлүшү болот. Нормалдуу түзүлүшү болот. Ошол булчуң иштеп туруш керек. Аял кишинин ар ай сайын этек кири келгенде ошол булчуңдардын иштешинен ошол этек кир келет. Ошол булчуңдарга ар кандай баягы гормондор таасир этет. Ошол негизинде ал булчуң иштейт дагы, баягы этек кир келип токтоп, кайра булчуң өзүнүн ордуна келет. Азыркы биздин айлана чөйрөдөгү көп нерселер таасир этип отуруп, биздин организм өзгөрүүлөргө дуушар болот. Ошол эле биздин экологиябыз, биздин тамак ашыбыз, ошолордун баары таасир этет дагы, организмде өзгөрүүлөр болгондуктан ошол аденомиоз ошол сырткы факторлордун таасиринен пайда болгон оору да. Булчуң өзгөрөт. Булчуңдун түзүлүшү өзгөрөт. Анын дагы өзүнүн баягы степендери болот аденомиоздун. Ал биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү степенде бөлүнөт. Ошол ар бир өзүнүн степенине жараша жана булчуңдун өзүнүн түзүлүшүнүн өзгөрүшүнөн коюлат да, степеничи. Эң эле жогорку 4-чү степень өзгөргөнүндө операциясыз жардам бергенге шарт жок болуп калат. Бир гана операция болуп калат. Аденомиоз жүрүп отуруп эндометриозго өтөт, анткени ошол өзгөргөн булчуңдардын арасына ал жакта болбой турган клеткалар өтөт дагы, ошол ордунда эндометриозный очаги деп коет, ошондой пайда болот. Бул азыр дүйнө жүзүндө алдыңкы проблемалардын бири болуп эсептелип калды эндометриоз. 2019-жылы мен Дубай шаарына конференцияга барып калдым. Негизи эле биз эндометриозго көп көңүл бурчу эмеспиз. Эми эндометриоз дарыласаң же болбосо операция кылып койсоң кетет деп. Көбүнчө учурда азыркы жаш келиндердики, жаш кыздардыкы эндометриоз яичника, баягы тукум безинин эндометриозу көп учурда кездешип калды да. Мен ошондо 2019-жылы көрдүм, Европа өлкөлөрүнөн, Азия өлкөлөрүнөн чогулган атактуу дарыгерлердин баары ошол эндометриоз жөнүндө 3 күн талкуу өттү. 3 күн ошол бир гана эндометриозго тийиштү. Мен ушунчалык таң калдым, ушунчалык көрсө чоң проблема экен, дүйнө жүзүндө ушундай чоң маани беришет экен. Алардын бир гана баягы көбүнчө учурда биздин гинекологдордун көз карашы дагы, мен угуп келем да, эндометриозду гормон менен дарылап койсоң кетип калат депчи, ал болсо убактылуу эле баса турат дагы, бирок
дарылоого тиешеси жок. Ал сөзсүз түрдө кайра пайда болот дагы, кийинки пайда болгондо 2 эсе күчтүү болот да. Андай учурда эң биринчи ирет операция жасаш керек, тукум безине, аны алыш керек, тазалаш керек, ал деген таркап кете электе. Кийин дагы ушундай 2-3 конференцияга бардым. Бүт ошол талкуусунун баары операциянын тегерегинде болуп атат да. Анткени ал күчөп отуруп, кийин аял кишинин ден соолугуна бир топ чоң зыянды келтирет экен да. Ал бир эле жерде болбой, дене бою тарап баштайт экен. Мен өз көзүм менен көрдүм, ичегелердин арасына чейин кирип кеткенин, булчуңдарга чейин кирип кеткенин, ошол аял кишилердин кыйналганы, ошол аял кишилердин башынан өткөзгөн оорулары бул баягы айтып бербес сөз экен да. Ошончолук таркап кетет экен да. Мен кийин дагы ошондон кийин келгенде, ошол 2019-жылдан кийин бүт аял кишилерге айттым: эндометриоз операция, бөлөк жолу жок. Эчтекеге ишенбегиле. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү келесиңер. Бул менин баягы өзүмдүн каалоом эмес, азыркы турмуштун ошондой баягы өтүүсү ошондой экен. Турмуштан алынган нерсе, азыр операция жасап же чыгып каласаң, кийин кыйналасың. Ошон үчүн анан көбүнчө учурда баягы бул хирург да, бул операция жасагысы келе берет, ошон үчүн бул жасайм деп атат дегендер дагы болот дагы. Мен айтам, мага болбосо бөлөккө баргыла, бөлөк жерден уккула, дарыланып келгиле. Бирок мен сөзүмдү эсиңерге тутуп койгула, бир күнү болбосо бир күн операцияга барасыңар. Көбүнчө учурда боюна бүтпөгөн жаш жаңы турмуш куруп аткан кыз келиндердики боюна бүтпөй аткан себеби эндометриоз. Келишет, кистасы бар, аны карап келсең эле эндометриоидный киста. Мен айтам, бул учурда сен боюңа бүтпөйт. Биринчи ирет операция жаса. Угушат, кетишет, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу кайра келишет. Айтканыңыз туура экен. Көп жерге барды, уктук, операциясыз болбойт экен. Операцияңыз жасап бербесеңиз болбой калды деп. Анан канчалык убакыт өткөн сайын ошончолук көп өөрчүйт. Ошончол пайда болсо эле далилденсе шак операция жасаш керек да. Ошон үчүн аденомиоз менен эндометриоз бул өтө чоң, терең темалар да. Буларга көп көңүл буруп, ошолорду дарылоонун ыкмалары көп болгондуктан ар бир кайрылган оорунун өзүнүн индивидуалдуу карап, өзүнө жарашыктуу мамиле жасап, ошондой дарылаш керек да. Кийинки темабыз сактануу каражаттарына кайрылып келсек, биз буга чейин биздин катылуучулар билет, буга чейин башка гинеколог Жазгүл Матраимовадан бул тема тууралуу кененирээк маек курганбыз. Бир канча түрүнөн баарыбыз эле билип калдык аял кишилер. Сиз ошо гинеколог, адис катары кайсы баарынан кайсы жолун сунуштайсыз? Менин оюмча эң жөнөкөй бул спираль. Аял кишиге дагы негизи жалпы ден соолугуна дагы таасир этпеген, жалпы өтө оңой болгондуктан коюп эч бир баш оорусу жок эле аял киши эчтекеден эчтекеден ойлонбой эле сактанып жүрө берет. Кезеги келгенде аны алдырып, анча-мынча дарыланат дагы, ошондон кийин эле кайра боюна бүтө берсе болот. Эң жөнөкөйү ошол. Кийинки баягы таблеткалары азыркы учурда көп ден соолукка көп таасири жок, свечалар дагы пайда болду, таблеткалар дагы пайда болду, ошолорду колдонуу да. Бул бирок ар бир жолу таблетканы ичүү дагы баягы кичине оңойго турбайт да. Анткени бирде болбосо бирде унутуп коюшуң мүмкүн. Гормоналдык таблеткаларды ичүүдө өтө тыкан болуш керек да. Күнүмкүсүн күндүз ичпесең, сөзсүз түрдө ал кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келет да. Ошондуктан ал жагынан өтө тыкан болбосо кыйыныраак. Эң жөнөкөйү спираль коюп спокойно жашап жүрө берген да. Эң жөнөкөйү. Тери астында имплант боюнча оюңуз кандай? Тери боюнча имплант бул жаңы тема. Азыркы учурда жаңы колдонулуп келаткан нерсе. Ал дагы гормоналдык нерсе, бирок кайсы бирине жараса, кайсы бирине жарабайт. Ар бир учурда өзүнө жарашыктуу тандап алыш керек да. Кээ аял кишиге спираль дагы жакпайт. Анткени бирөөнүн баягы темирге, бирөөнүн алтынга, бирөөнүн күмүшкө көтөрө албас жерлери бар да, аллергиясы болот. Ал жерге баягы күмүш же болбосо, алтын же болбосо баягы темирден жасалган спираль коюп койсоң, ал дагы жакпай калышы мүмкүн да. Ошондуктан ошол учурда же таблетка же болбосо жанагындай импланттарга өтсөң болот да. Эми азыр мындай да,
мен онколог болгондуктан мен көп учурда гормондорду көп жактыра бербейм. Мен гормондордон сак болуш керек деп айтам. Анткени көп учурда ошондой гормоналдык заттар рак оорусуна дагы кандайдыр бир өбөлгөлөрдү түзөт да. Ошондуктан мен көп учурда айтам, гормондордон алысыраак болгонго аракет кылгыла. Ар бир гормондун өзүнүн таасири болот. Кандай терс таасири, ошондой эле оң таасири дагы болушу мүмкүн. Көбүнчө ирет оң таасири болсо, сөзсүз түрдө кийин баягы терс таасири дагы тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтам, ар бир баягы аял киши үчүн өзүнө жарашыктуу кылып тандап алыш керек да. Имплант дагы жакшы нерсе. Демек, ар кимдин организмине жарашат экен, Жарашат. Сиз айтып атасыз, азыр өзүңүз онколог катары гормоналдык нерселерге каршысыз. Ошол эле учурда спиральден көбү корккондор бул ошо орусча айтканда инородное тело организмге киргенден кийин ошол дагы ракты жаратат, ошол дагы кандайдыр бир шишик, кандайдыр бир ооруларды, воспаленияларды алып келет деген коркунуч бар да. Ошол боюнча эмне деп айта аласыз? Спиральды туруп эле койгонго дагы болот. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир дарылап туруп, инфекция болбош үчүн, кандайдыр бир воспаление болбош үчүн, кандай болбосо да ал организмдин ичине кирет, анан көпкө турат да. Бирок өзүнөн өзү эле кандайдыр бир рак оорусуна же болбосо ооруга алып келбейт. Бир гана воспаление кылышы мүмкүн, же кандайдыр бир баягы дискомфорт кылышы мүмкүн, бирок андан ары жаман таасири жок. Ал темир болгондуктан эч кандайдыр бир механический барьер деп коет, ал механический барьер болгондуктан эч бир эмеси жок да, анын коркунучу жок да. Кандайдыр бир жаман шишиктерге алып келип андай кылбайт. Бир гана нерсе, советтер азыркыга чейин келишет, улгайып калган, жашы өтүп калган аял кишилер 30 жылдан бери турат, унутуп коюп турмун дегендерчи. Анан таң каласың да, кантип аны унутуп койдуң? Кантип унуттуңуз десе, аябай эте кир келгенден кийин аны унутуп деле коет экенсиң депчи. Ошол аял кишилердики көбүнчө учурда ириңдеп кетет. Алыш кыйын. Мактанбайын, ушул алыс жерлерден келгендери болот, ошо жалгыз бир гана сени ала алат деп келдик, бир гана сен жасай алат экенсиң деп баягы улгайган апалар келишет. Анан макул деп аракет кылып бир эч жерден ала албай койдук деген бир 3-4 жолу ушундай аял кишилер кайрылды. Мен каяка гана барган жокмун, бир 20дан ашык гинекологду өттүм, эч бири ала албай койду. Эми мына сага жөнөтүштү, сени алат деп айтты, бир аракет кыл депчи. Ошолордун алганбыз да. Ал эски чирип калган, ушунчалык өтүп кеткен да. Анан айтасың, ушу кантип унуттуңуз десе, мен балам аны сураба. Болду, унуттук, ал баягы этеккирден калгандан кийин, ал колдонулгандан кийин унутуп эле коет экенсиң деп аябай күлдүрүшкөн да. Андай дагы болот бирок. Сизге биринчи күнү кезекте турганда бир эже алыс жактан келген экен. Бала келини менен келген экен. Балам акырын, балама угузбагыла деп уялып, бирок ошондой чындап сиз айткандай көп экен. Ошолордун сиз айтып атпайсызбы, унутуп калып, чирип, ириңдеп кетет. Дагы кандай кесепеттери бар? Ошо бизди көрүп жаткан мүмкүн апалар дагы эске алып, чындыгын ала элек болсо келип алдырышсын деген. Сөзсүз түрдө алышы керек. Кесепеттери жаман, ошентип баягы таптакыр эле эч кандай бир өзүн билдирбей жүрө берсе го жакшы. Бирок сөзсүз түрдө көбүнчө учурда ошондо эң эле жаман эмеси ичинен чирип баштайт. Жатын чирип кетет. Жатын чирип кетсе, ар кандай баягы осложнениялар дагы болушу мүмкүн, перитонит дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан ошого жеткизбей, эгер бар болсо аны алдырып, бир дарылан коюп, анткени коркунуч эчтекеси жок. Көп деле оорутпайт. Ашып кетсе бир 2-3 мүнөт кичине чыдаш керек. Баягы кандайдыр бир биздин иш аракеттерибиз болду, ошону менен проблема чечилет. Андай кылбай койсоң, кийин баягындай жанагындай жаман кесепеттерге алып келет. Ракка алып келбейт, бирок баягындай кичине дискомфорт кыла турган же болбосо кандайдыр бир ооруларды, баягы воспаленияларга алып келет, сөзсүз. Бизди дагы көп ойлондурган айымдардын суроолорунда ошол төрөттөн кийинки суюктук, башкача айтканда быштаксымал же болбосо чоюлчак, маңкасымал, же орусча айтканда молочница деп коебу. Ошону дарылабай эле жүрө берсе, анын дагы кандай кесепеттери бар, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Баягы молочница деген ал кандайдыр бир дарыларды ичип,
антибиотиктерди ичкенден кийин көбүнчө учурда ошол пайда болот да. Мен баягы механизмин түшүндүрө кетейин, эмне үчүн андай болот. Ар бир адамдын өзүнө тийиштүү микрофлорасы болот. Анын ичинде бактериялар болсо, анын ичинде жанагындай грибоктор дагы болот да, грибки болот. Ошол экөөнүн, грибок менен бактериялардын ортосунда кандайдыр бир туруштук болот. Экөө бирдей болушу керек да. Кайсы бири көбөйүп кетсе, анда экинчиси базаттагы ошого жараша симптомдору болот. Эгер мисалы бактериялар көп болсо, анда кандайдыр бир суюктуктар пайда болот, жагымсыз жыттар пайда болот. Грибоктор пайда болсо, анда жанагындай быштаксымал выделениялар келет, ал молочница деп коет, ал грибоктордун көбөйүшү да. Ошол экөөнүн ортосунда тең болуп турушу керек аларчы. Ошондуктан дары дармек ичкенден кийин сөзсүз түрдө көбүнчө докторлор противогрибковый препараты деп өзүнчө грибоктон дагы өзүнчө дары беришет. Анткени антибиотиктер грибокторго таасир этпейт дагы, бактерияларды өлтүрүп коет, грибоктор көп болуп кетет. Ошол учурда грибокторду да басканга туура келип, противогрибковый дарыларды берет да. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп атса, тынчыңыз талып атса, убагында барып, бир гана мазок текшерилип, бир жооп алып, дарылап коюш 5 мүнөт. Алчы, болду, алынды, лечение жазылды. Ошол дарыларды, дармектерди алып койсо, бүттү, ошону менен токтоп калат. Биздин баракчабызга берилген суроолордун астына сиз да жоопторду жаза кетиптирсиз. Анын арасында дагы 5 жашымдагы кызымдын лейкоплакиясы бар деген да суроо келиптир. Лейкоплакия демек чоң эле кишилерде эмес, жаш кыздарда да болот экен. Мунун себептери эмнеден болот? Лейкоплакия өзү азыркы ооруларда мурун сейрек кездешсе, азыр көп учурда кездешет. Аял кишилер менен, анын арасында жаш кыздар, кичинекей кыздардыкы дагы пайда болот. Ал кичинекей кыздардыкы көбүнчө учурда гельминтоз деп коет. Эгер кандайдыр бир организмде курттар бар болсо, көбүнчө учурда ошону менен байланыштуу болот да. Ошол гельминтозду дарыласа, көп учурда өзү кетип калат. Бирок кетпей да калышы мүмкүн. Бирок кандай оору ошондой кичинекей кыздардыкы бара барып 10-15 жашка чейин баягы өзүнүн гормональный перестройкасы болот. Организм перестройка болгондо баягы бышып жетилет го. Кыз киши бышып жетилгенде ошондо алар өтүп кетет. Мен канча кичинекей кыздарды баягы текшерип келген буга чейин, кийин ошолордуку баарыныкы өтүп эле баары жакшы болуп калганда. Бөлөк нерсе баягы жаш өтүп калган же болбосо чоң аял кишилердики болот. Алардыкы бул чоң проблема. Анткени өмүр бою ошол оору калып калат. Эч кандайдыр бир дарыларга таасир эттирбейт. Бир гана симптомдук дарылары бар, ошолорду биз жазып беребиз, түшүндүрүп беребиз. Кандай колдонуш керек? Болду, өмүр бою ошону менен колдонушат да. Бул эгер оору баягы аял кишинеки пайда болсо, аягына чейин жүрөт ошол ооручу. Кийин баягы ынтип жана тынчын алып ошондойго чейин барат да. Бирок андай аял кишилерге айтабыз, бир жолу жылына келип тургула, биз текшерип туралы, жаман ооруга өтүп кетпесин. Анткени жаман ооруга да өтүшү ыктымал. Бизге келип тургула, биз деген текшерип туралы, дары дармектериңизди ушу жыл сайын өзгөртүп турабыз. Эмне керек болсо баарын түшүндүрүп турабыз депчи. Гинекологторго айтып кетчү нерсе, эгер бизди гинекологтор көрүп аткан болсо, анда айтып кетчү нерсе сөзсүз түрдө, шарттуу түрдө гинеколог онкологко жөнөтүш керек аларчы. Только бир гана гинеколог онколог ошону текшерип көрүп, ошонун баягы дарыланууларын алып, ошол жакта текшерилип туруусу зарыл да. Көбүнчө учурда бизге көнүп калган аял кишилер бар, биздин больницага көнүп калган. Алар киришип эле, кайра мен келдим деп ушинтип тамашалашат да. Анткени бул оору менен шарттуу түрдө жылына жок дегенде бир жолу келип турганга шарттар түзүлүп калат да. Түшүнүктүү. Эми мындай суроо болот. Негизи кайсы гинекологиялык оорулардын симптомдору жок болот? Мисалы, жанакы сиздин жатындагы моюнча рактын кан келип калат деп айтып атпайсызбы? Ушундай эмелер симптомдорун билет экенбиз. Кандай бир оорулар, гинекологиялык оорулардын эч кандай симптомдору жок болот? Аны биз айымдар билиш үчүн. Негизи эле бүт эле гинекологиялык оорулар баштапкы баягы башталып келатканда симптомдору жок болот. Оорутат, бир күн оорутат, 2 күн оорутат, кайра басылып калат.
же болбосо кандайдыр бир выделениялар келип калат. Ал бир күн болот, 2 күн болот, кайра жок болуп калат. Ошондой учурда барып текшерилип койгону зарыл. А негизи баягы мен айтып кеткендей 2 жолу жылына барып көрүнүп, текшерилип, мазоктор текшерип койгону бул жакшы. А негизи эле баштапкы табында оорулар билинбейт. Бир гана кичинекей симптомдор болушу мүмкүн, ага көп көңүл бурбай коюшат. Кош көңүл болот дагы, ал өтүп кетет, ошону менен билинбей байкалбай калат дагы өтүп кетет. А көбүнчө учурда ошол маалда бир көңүл буруп коюу бул зарыл. Эгер уруксат берсеңиз, биздин көрүүчүлөрдөн, каталуучулардан суроолор келген экен. Кыска 5 суроо, 5 суроо берип койсом сизге. Саламатсызбы? 39 неделя боюмда бар. Молочница болуп, ар кайсы свечаларды салдым, болбой койду, бирок анда-санда эле тынчымдалат. Мазок тапшырсам таза чыгат, төрөткө зыяны болбойбу? Эч кандай зыяны жок. Мындай учурда эч бир дарыларды колдонбой эле бул баягы өзүнүн боюна бүткөнүнө жараша, беременностька жараша эле болгон өзгөрүүлөр. Ал бир мен 100% айта алам, бул суроо берген аял кишиники пайда болуп кайра жок болуп калып, пайда болуп кайра жок болуп калып ошондой болот да. Анткени беременностьтин учурунда гормондор алмашат, ошол гормондордун таасиринен анан ошентип симптомдор пайда боло берет да. Төрөттөн кийин эмнеге жатын жактан жел чыгып калат? Бул нормалбы же суук өтүп калган болобу? Суроосу кичине тагыраак эмес болуп атат, анткени жөндөн жөн эле жел чыгып калбайт. Сөзсүз түрдө жыныстык катнаштан кийин болушу мүмкүн, анткени эттери чоюлуп, ошол эттердин баягы ичинде желдер болуп калышы мүмкүн. Жыныстык катнаштан кийин ошондой желдер чыгышы мүмкүн, ал коркунучтуу эмес. Мен ошол суроо берген аял үчүн жооп берип кетейин. Гимнастика кегеле деген бар. Бул өтө дүйнө жүзүндө таркаган гимнастика, аял кишилер үчүн атайын жазылган гимнастика да. Ал кенен интернеттин баарында бар, ар кандай техникалар бар. Өзүнө жарашыктуу техниканы, өзүнө жаккан техниканы тандап алып, ошону жасаса, бирок аны бир гана айтып кетчү нерсе, сөзсүз түрдө күндө постоянно жасаш керек да. Эгер аны унутуп коюп, жазабай коюп, бир жаса бир кесепети болбойт. Күндө жасаса кесепети жакшы болот. Төрөгөндөн кийин келген айыз канча убакытта калыбына келип, регулярдуу келип баштайт? Өзү негизи айыз эмчек менен эмизип атканда келбеши керек. Эмчектен чыгарганда же болбосо эмчек сүтү байып баштаганда ошол маалда айызы келип башташ керек да. Анткени бул пролактин деген биздин аял кишиде, эркек кишиде да бар, аял кишиде дагы бар. Ошо пролактин деген гормон менен байланыштуу да. Пролактин эмне үчүн аял киши бир төрөгөндөн кийин кайра үстүнө эле боюна бүтө албайт. Анткени ошол пролактин бул протектор деп коет да. Биздин аял кишиге өлгө түзөт. Организм биринчи төрөттөн кийин же болбосо баягы төрөттөн кийин өзүнүн калыбына келе электе кайра боюна бүтүп калбасын деп ошол сактайт, ошол гормон сактайт. Ошол гормондун деңгээли жогору болуп турганда бойго бүтпөйт. Ошол пролактин аз-аздан барып түшүп өзүнүн нормасына келгенде айыз келип баштайт. Ошол учур организм өзүнө келди, кийинки төрөткө даяр дегенди түшүндүрөт да. Бирок аял кишилер бул жаныбарлардыкы дагы ошондой да. Алар дагы үстүнө эле кайра төрөй албайт да. Анткени алардыкы дагы ошондой гормон бар. Алар дагы баягы жаратылышта сактап турат да. Анан кийин ошол кайра баягы эмизи бүткөндөн кийин, сүтү байгандан кийин өз ордуна келет. Ошол пролактин сүттү пайда кылат. Ошол сүт пайда болгонго таасир этет, ошону менен бирге ошол бойго бүтпөгөнгө жардамын берет да. Анан түшкөндөн кийин сүт азая баштайт, бойго бүтө баштайт. Ал ошол маал. Азыр бул сиздин айтканыңызды көрүп, биздин көрүүчүлөр ойлоп калышы мүмкүн, эмизип аткан аял демек боюнда бүтпөйт экен деп. Бирок боюнда бүтүп калат да. Боюна бүтүп калышы мүмкүн, эгер пролактини түшүп калса. Сөзсүз түрдө эмизип атканда такыр боюна бүтпөй деп айта албайсың. Ошол пролактиндин өзүнүн баягы деңгээлине жараша. Деңгээлин кантип билсек болот? Кан тапшырып, анализ тапшырып, ошондон билип койсо болот деңгээлин. Өзүнүн норма чектери бар, ошол норма чегинен өйдө болсо анда боюна бүтпөйт. Норма чегине келип же болбосо андан төмөндөп калса, сөзсүз түрдө боюна бүтүп калышы мүмкүн. Буга ошого эле кошумча суроо.
ошол эмизип жатканда көбүндө айыз кечирээк келет эмеспи? Кээ бир энеке төрөгөндөн кийин эле дароо эле кадимкидей келип баштайт. Бул нормалдуу эле нерсе? Ар бир өзүнүн организмине жараша болот. Көбүнчө учурда жанагы айткандай пролактин ошондой баягы келбегенге, айыз келбегенге таасирин берет да. Пролактин түшкөндөн кийин айыз келип баштайт, значит организм даяр. Төрөгөндөн кийин ичти таанууга болбойт дешет, матка ылдыйлап кетет деп канчалык чындык? Төрөттөн кийин дароо байлатпайчы? Бул жөнөкөй эле нерсе го дейм, бул туура эмес нерсе. Туура эмес, Жок, туура эмес нерсе. 12 жаштагы кызым айыз көрө элек, бирок чоң аялдардай выделение келип жатат. Эмне себеп болушу мүмкүн? Воспаление болушу мүмкүн. Мазок алдырып текшертип коюш керек. Полип тууралуу маалымат алып бериңизчи. Биринчи төрөттөн кийин дароо полип пайда болуптур, эндометрияда дейт. Полиптин негизи эгер пайда болсо, аны алганга туура келет. Ыкмалары бар, же болбосо тазалаш керек, же болбосо гистероскоп деген аппарат бар, ошо гистероскоп менен алыш керек да, же тазалап алыш керек. Анткени бул полип эгер көпкө жүрүп калса, же болбосо кандайдыр бир факторлор таасир этсе, жаман ооруга өтүп кетиши ыктымал. Ошондуктан полиптерди алганга туура келет. Негизи эле ал кайсы жакта болбосун, полипти алганга туура келет. Жаты моюнчасында болобу, же болбосо матканын ичинде болобу, алганга туура келет да. Кечиресиз, бул суроого жооп бербей деле койсоңуз болот, бирок ошо келген суроолордун арасына бир айым жазыптыр да, ошол полип деп, бирок гистологияда бала деп, боюмда бар бекен деп чыкты, туура эмес, алдырып коюптур. Ушул боюнча сиздин комментарийиңиз кандай болот? Өтө кыйын айтыш. Убагында баягы туура эмес текшерүүлөрдөн өтүп калып, ошондой болуп калышы дагы мүмкүн да. Бала эмеге, бирок ал баягы кетирген кемчилик, кетирген каталардан эле болушу мүмкүн да. Жок, бул жакта сизди күнөөлөп атпайбы? Менге ошо полип деген дейт да. Эч кандай андай жок. Эч андай бирде жолу болгон эмес. Биз полип деп анан алып коюп, бала болуп калып, баланы алып коюп деген андай жок. Биз сөзсүз түрдө эгер беременностька кандайдыр бир эмебиз бар болсо, подозрение бар болсо, биз ХГЧ деген анализди тапшырабыз. Ал 100% көрсөтөт. Бала бар болсо, бала бар деп көрсөтөт. ХГЧ бойго бүткөндөн баштап эле сразу ХГЧ көтөрүлөт. ХГЧ жок болуп 0 болсо, анда эч кандай бала жок анда. Түшүнүктү. Пузырный заноз деген илдет менен төрөгөндөр барбы? Пузырный заноз бул туура эмес беременность. Бойго бүтүп, ошондон кийин гана уланып кеткен оору. Бул пузырный занозду биринчи дарылап туруп, тазалап туруп, анан кийин 1 жыл, өзү негизи китеп боюнча 3 жыл деп айтылат да, 3 жылдан кийин гана бойго бүтсө болот депчи. Негизи бирок биз айтабыз, 1 жыл сактаныш керек, 1 жылдан кийин анан акырын аракет жасап бойго бүтүрсө болот депчи. Эми сиздин практикаңызда кайсы оорулар эң көп кездешип жатат? Азыркы учурда рак алдындагы оорулардын бири болуп миома матки болуп эсептелет да. Эң көп учур ошол миома маткилер. Миоманы дагы айта кетчү нерсе, бул баарынын эле баягы тынчын алган суроо болуп эсептелет. Миома кайсы учурда операция жасаш керек, кайсы учурда көрүш керек, кайсы учурда кандай дарыланыш керек, ошол баягы көп суроолор болот да. Миома деген өзү ошол жатындын булчуңунан чыккан шишик болуп эсептелет. Бул өзү негизи бул залалдуу эмес. Бул доброкачественный шишиктердин арасына кирет. Анын өзүнүн баягы сөзсүз түрдө кандайдыр бир операцияга жасаганга же жасабаганга өзүнүн показаниялары болот да, көрсөткүчтөрү болот. Эгер көлөмү чоң болсо, же болбосо саны көп болсо, анда операция жасаганга туура келет. Саны 1 болсо, же 2 болсо, көлөмдөр кичинекей болсо, андан камсанап эле коюш керек дагы, аны бир гана текшерүүлөрдөн өтүп туруш керек. Жылына 1 жолу жок дегенде УЗИ текшерип, канчалык чоң экенин же болбосо өзгөргөндөрүн байкап коюп туруш керек да. Бирок миоманы эгер чоңоюп кетсе, сөзсүз түрдө операциясыз болбойт. Бир жаман жери миоманын рак оорусу дагы 2ге бөлүнөт да, рак анан саркома депчи. Ошол саркома деген оору бул жаман оору. Рактан дагы, мен айтам, рактан дагы жаман депчи. Эмне үчүн? Ракты мисалы операция жасап, нур менен кактап, химиотерапия өткөзсөң, кандайдыр бир жашаганга өлгө түзүлөт да. Саркомага андай жок. Операция жасаганга мүмкүнчүлүк болсо жасайсың, мүмкүнчүлүк жок болсо нур дагы таасир этпейт, химия дагы таасир этпейт. Анткени бул ошондой оору таасир эттирбейт. Чоңоюп кете берет, тез эле баягы
өлүмгө алып келет да бул ооручу. А миомалар ошондой саркомага гана өтүп кетиши мүмкүн да, ракка өтпөйт, саркомага өтөт. Ошондуктан канчалык мисалы миоманын көлөмү чоң болсо же саны көп болсо, канчалык эрте алдырып таштаса, ошончолук эртерээк ошол оорудан сакаясың да. Негизи миомалардын саны көп же болбосо көлөмү 5 сантиметрден чоң болсо операция жасаш керек. Практика көрсөтүп атат, бул эч кандайдыр бир артка кайтып кетип же болбосо айыгып кетип андай болбойт. Нурбек Медетбекович, сиз айтсаңыз, азыр сиз болсо ошо чоң эле улуттук онкологиялык борбордун онкогинекология бөлүмүнүн башчысы экенсиз. Бирок сизге келиш үчүн жок дегенде кеминде 3 саат убакытта кезекте отуруп кирип атабыз да. Ушул бөлүм башчы катары ушун электрондук эмеге өткөрүү мындай аракеттер болуп жатабы, болобу жакында? Бизде негизи мындан бир 4 жыл мурун, 3 жыл мурун электрондук кезек деген болгон. Электрондук кезекти биз баштап, бирок биз азырынча ага биз жетише элек экенбиз да. Анткени шаар ичиндеги мисалы жарандар кайрылса, алар электрондук очередь менен алып талон алышат, кадимкидей келет өзүнүн убактысына. Айыл жактан келгендер же болбосо билбей келгендер, алар баягы кезек алып алышат да, анан алар айтат, мен сени киргизбейм. Анткени мен ушул жерде мына саат 6-дан бери отурам. Эмне үчүн мен сени саат 11, мисалы сен 11-де келсең, сен 11-де киргизип жиберишиң керек дагы, сенден кийин келсе да, эмне мен кайра кечке чейин отурамбы депчи. Аябай чоң талкуу болуп, уруш талаш болгон биздечи. Ошондуктан бизде азырынча ошол электрондук кезекке келе элек болгондуктан биз азыр аны кичине четке кое турдук да, азырынча кое туралы депчи. Дагы бир ой болгон, баягы банктар сыяктуу келип, орун алып, анан өз убакыты менен. Бирок ал дагы өзүнүн терс таасирлери болот. Мисалы, бир ооруну 5 мүнөт көрсөң, бир ооруну жарым саат көрөсүң да. Анан ортодон дагы бөлөк, мисалы 2-3 күн мурун келип кеткен, же болбосо бир жума мурун келип анализ тапшырып кеткен, алар дагы оорулар келип калат да. Мен очередсиз алышым керек анализимди депчи. Алардын арасында дагы ызы чуу аябай көп болгон да. Биз анын баарын баштан өткөзгөнбүз. Ошондуктан мисалы алыс жактан келип, эртең менен эрте очередь алып, анан эртерээк кирем деген, кайра мен бүгүн кетишим керек деген оорулар дагы болот. Ошондуктан кайра баягы эски калыбыбызга кайра келдик да. Живой очередь менен аракет. Бирок ушу күнгө чейин өзүбүздүн иш убактыбыз саат 3кө чейин болсо, акыркы больнойду аягына чейин көрүп, баарын ыраазы кылып, баарын кетирмейинче жумушта. Эң кеминде 5-5:30 кетем мен жумуштан. Бул ошол ооруларды андан тышкары бөлүм ичиндеги жумуштарды бүтүрүш керек. Ошону менен кээргесте мен түнкү 10-да келем. Кеч ушунчалык дагы көпкө иштедиңби деп үйдөгүлөр сурайт. Эми үй бүлө бар, алар сурашат. Айтам, ушундай болуп калды, бүгүн киши көп болуп калды, кезек көп болуп калды, иштедик, ушундай кылдык. Андан тышкары кагаздарымды жаздым, андан тышкары бул бир гана оорулар менен гана байланыштуу иш эмес да. Мисалы, бүгүн мен мен бир учон советте мүчө катары болом. Бизде бүгүн защита болду. Саат 2-де кеткенге аргасыз болуп калдым. Дагы 3-4 больной калып калды. Ортодон аякты тез бүтүрө коюп, көрсөтүүн бияка жетишейин деп кайра жумушка келип, аларды дагы көрүп коюп, аларды дагы бүтүрүп, анан аны дагы бүтүргөнгө туура келип калды. Андан тышкары дагы көп жумуштар бар да баягы. Ошондуктан аракет кылып атабыз, бирок баягы убакыт өзүнүн баягы нугу келет окшойт бир убакта. Ошондой электрондук дагы эмеге келебиз сөзсүз түрдөчү. Бирок аны үчүн баягы биздин элдин өзүнүн деңгээли өсүп, ар бири ошону колдонгонду үйрөнүп, ар бири ошону менен билип калганда, ошондо гана өтпөсөк азыр кыйын. Алыс жактан келгендер болот, алар менен да уруш, анан эки ортодо же сеники туура, же сеники туура деп дагы айта албайсың. Сеники туура десең, эмне үчүн анда силер мынтпейсиңер деп дагы ошондой көп карама каршылыктар көп болуп калды да. Аракет болгон, бирок азырынча пока биз дагы жете элек экенбиз. Түшүнүктүү. Сиз эми ири хирург катарда операцияларды да кылат экенсиз. Ошондо кайсы күндөрү сиз кабыл аласыз, кайсы күндөрү операциялар өткөрөсүз? 1-3-5 күндөрү биздики операционный күндөр,
ал күндөрү дагы кабыл алуу болот, операциялардын ортосунда кабыл алууга. Азыр биздин экинчи, төртүнчү күнү болсо бул бир гана ошол кабыл алууларга бөлүнгөн күндөр да. Бирок биринчи, үчүнчү, бешинчи күндөр да ортодон аракет кылып, көрүп, больнойлордун баарын эгер кимге кандай текшерүүлөр болсо, аларга ошолорго жөнөтүп, ошол ортодон дагы ошентип иштейм да. Бирок эми аракет жардам бергенге аракет кылабыз баарына эле. Бизден көп төрөгөн айымдардан дагы вагинопластика боюнча суроолор кызыктырат экен. Вагинопластиканын терс жактарын айтып кетесизби? Анан жанакы азыркы учурда жанакы луч кыргызча нур менен кынды кичирейтип беребиз дегенге дагы сиздин көз карашыңыз кандай? Мен дайыма күлүп келем, ошол биринчи ошол суроого жооп берип кетейин. Нур менен кынды биз калыбына келтирип коебуз, кичирейтип коебуз деген. Мен канча жолу уктум, канча жолу бул бир гана баягы психологиялык жактан мындай өтө жакшы иштөө да. Ошол ким жасап атса дагы психологиялык жактан мына сен кичирейтип, аял киши өзү эле негизи өзүнүн түзүлүшү, мээсинин түзүлүшү ошондой, айткан нерсеге бат ишенет. Деп калат дагы, ошого ишенип алып, ошону жасаса кадимкидей кичирейгендей болуп, эзип ошентип жакшы өзүн сезип калат да. Бирок чынын айтканда мүмкүн убактылуу кандайдыр бир эффекти болот. Жок деп айта албайсың, бирок эффекти болушу мүмкүн. Убактысы менен кайра өзүнүн калыбына келет. Кичирейтүү боюнча пластикалык операциялар көп. Аны техникалык жактан жакшы жасаса, өзүнүн таасирин тийгизет. Анткени аны биринчиден туура, анан өзүнүн убактысы менен жасаш керек да. Мисалы, кайра төрөйм, дагы пландарым бар дей турган болсо, андан көрө ошол пландарын баарын ишке ашырып туруп, төрөп анан кийин жасатса, өзү ошол эмеси эффекти жакшыраак болот да. Кийин кайра төрбөгөнгө, өзүнүн кийин түшпөгөнгө дагы ошондой өбөлгө түзөт да. Кийин кайра төрөйм, дагы эле пландарым бар дей турган болсо, ал операцияларды жасатып кереги жок. Андан көрө төрөп бүтүп, анан кийин баягы эстетикалык жактанбы, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн баягы ишенимин, өзүнүн деңгээлин жогорулатыш үчүн жасатам десе, жасатып койгонго мүмкүн. Ал эч кандай бир эмеси жок, терс таасирлери жок. Бир гана баягы психологиялык жактан аял киши ошол нерселерге көп көңүл бургандыктан, ал психологиялык жактан өзүнө ишенет дагы, ооба мен бөлөкчө болуп калды, мага жакты, мага жакшы болуп калды деп, ошол менен өзүнүн кийинки жашоо шарты дагы жакшы болот да. Сиздин келип кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Гинеколог катары айымдарга сиздин болгон кеңешиңизди айтып коесузбу? Бир гана кеңеш, убагында текшерилип туруш керек, убагында биз врачтардын айтканын кылыш керек. Баягы мисалы бир гана врачка баргыла, бир гана врачка ишенгиле деп айта албайм. Мисалы кандайдыр бир ойлор бар болсо, сомнениялар бар болсо, бөлөк врачтарга дагы барып, алардын дагы баягы айткандарын, кеңештерин угуп, ошолордун айткандарын болсо да жасаш керек. Бир гана меники туура, мен гана чын айтам, мен гана туура айта алам деп мен эч качан антип айткан эмесмин. Негизи эле ар бир жарандын өзүнүн укугу, врачтарга барып, кеңешме алып, анан кимдикин туура көрсө ошону жасаш да. Эң бир гана мен айтып кетээрим, бул жанагындай табыптарга, анан көз ачык, анан тигиндей мындай дегендерге ишенбөө. Анткени бир дагы жолу өзүм көрө элекмин, ошолордон соп-сонун болуп, айыгып чыгып, тастыкталган диагноз менен айыгып чыгып келип, мына көрдүңбү, сен билбей турбайсыңбы, мына мен айыгып келдим деген оорулууну көрө элекмин. Ошондуктан кеңешмелерди угуп, туура текшерилип, убагында кайрылып тургула.